Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан санатооч жана анын түрлөрү жөнүндө маалымат алмакчыбыз. Бүгүнкү сабакта силер санатоочтун эрежесин эске түшүрөсүңөр жана көнүгүүлөр иштеп көнүгөсүңөр. Эске тутумуңарды калыптандыруу менен сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Санатооч бул заттын санын, өлчөмүн билдирип, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Санатооч маанисине карай 6га бөлүнөт. Эсептик 11, иреттик 10, жамдама 7, чамалама 100гө жакын, топ сан 5-6, бөлчөк сан 5-3. Эсептик санатоочу заттын жалпы санын көрсөтүп, канча, нече деген суроолорго жооп берет. Мисалы, республикада 7 облус бар. Канча област? 7. Иреттик санатоочу заттын катарын, иретин көрсөтүп, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Мисалы, биз 2-кабатта окуйбуз. Канчанчы? 2. Жандама санатоочу сан менен заттык түшүнүктү жандап, канчо, нечөө деген суроолорго жооп берет. Мисалы, 7 келет. Чамалама санатоочу заттын санын чамалап, болжолдоп турат. Мисалы, 4-5 чоочун кишилер келди. Топ санатоочтор заттын санын топтоо менен көрсөтүп, канчадан, нечеден деген суроолорго жооп берет. Мисалы, алар 5тен. Бөлчөк санатоочу заттын санын майдалап, бүтүн сан менен бөлүктүн өз ара катышын билдирет. Мисалы, 2ден 1 7. Санатоочтун орфографиясы. Жөнөкөй сандар айрым жазылат. Мисалы, 1, 2, 15 жана башка. Төмөнкү эсептик сандарга 2 л тамгасы катар жазылат. Мисалы, миллион, миллиард, триллион, триллион. Иреттик көрсөтүүчү сандар цифра менен берилсе, цифра менен кийинки сөздүн ортосуна дефис коюлуп, мыңчы мүчөсү жазылбайт. Мисалы, 5-класс. Иреттик сандар рим цифрасы аркылуу берилсе, дефис коюлбай бөлүп жазылат. Мисалы, 3-кылым. О, Ö мүчөсү санатоочтор менен бирге жазылат да, аягы үндүү менен бүткөн сөздөргө уланганда, уңгунун аягындагы үндүү түшүп калат. Мисалы, 2, 2, 6, 7, 7. Санатооч түзүлүшүнө карай 2ге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал. Жөнөкөй бир гана сөздөн турат. Мисалы, 2, 5, 10, 80, 100. Ал эми татаал санатоочтор 13, 32, 1967 жана башка. Эсептик, иреттик, бөлчөк, жамдама санатоочтун жөнүндө. Балдар, азыр көнүгүп иштейли. Берилген санатооч сөздөрдү маанилерине карай бөлүп жазгыла. Жолу эсептик санатооч. Мисалы, 25 деген сөз. Кийинки тапшырма берилген тилимдерден жөнөкөй жана татаал санатоочторду аныктагыла. Татаал санатооч. Мисалы, 19-кылымдын деген санатооч сөз. Балдар, азыр тесттик тренинг өтөбүз. Биринчи суроо. Кандай сөз түркүмү санатооч деп аталат? А. Сын сыпатын өңдүүсүн көрсөтүүчү. Б. Заттын атын кубулушун билдирүүчү. В. Кыймыл аракетти билдирүүчү. Г. Заттын санын эсебин, иретин көрсөтүүчү. Жообу демек Г экен. Заттын санын эсебин, иретин көрсөтүүчү. Кийинки түзүлүшүнө карай санатооч кандай болуп бөлүнөт? А. Кош жана кошмок санатоочтор. Б. Эсептик жана иреттик санатоочтор. В. Жөнөкөй жана татаал санатоочтор. Г. Жамдама жана чамалама санатоочтор. Жообу жөнөкөй жана татаал санатоочтор. Маанисине карай санатооч канчага бөлүнөт? А. 5ге, Б. 2ге, В. 6га, Г. бөлүнбөйт. Жообу 6га.
Сабактоочтор кандай суроого жооп берет? А. Ким эмне, Б. Кандай кайсы, В. Канча канчо, Г. Кайда канча. Жообу канча канчо. Балдар, силерге тапшырма. Каалаган эки сүрөттүн бирине сабактоочторду катыштырып текст түзгүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта тургула.